Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде актуалдуу маек берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Бүгүнкү чыгарылышты мен Бигайым Асымбаева алып бармакчымын. Биз бүгүн Талас областындагы экология маселеси боюнча маектешели деп атайын студияга конок чакырганбыз. Алгач студияга келген конок менен тааныштырып өтсөм, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкарманын башчысынын орун басары Садабаев Жамалбек Тургуналиевич биздин студияда. Саламатсызбы? Студияга куш келипсиз. Негизи эле айтсаңыз, ошо Талас областында экология маселеси кандай? Бүгүнкү күндө кандай көйгөйлөр бар, кандай жетишкендиктер бар дегендей. Саламатсыздарбы? Жалпы ошол телекөрүүчүлөр, биз ошол өзүбүздүн ишмердүүлүк, анын ичинде ошол Талас областынын аймагында жетишкендиктерибиз, андагы орун алган көйгөйлөр боюнча кыскача токтолуп кете турган болсок, биз ошол 2022 жылдын 26 февралындагы өкмөттүн токтому менен бекиген жобого ылайык иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө биздин башкармалыктын биринчи жарым жылдыкта аткарган негизги көрсөткүчтөр боюнча кыскача токтолуп кете турган болсок, жалпысынан ошол биздин башкармалыкка баягы тал теректерди кыюу боюнча, жерлерди баягы трансформация, жер тандоо боюнча, ошондой эле баягы жер аянтын изилдөө иш кагаздарын боюнча жүргүзүү, архитектурадан келген корутундулар боюнча жалпысынан биздин башкармалыкка 120 даана баягы кайрылуу болуп, ошол биздин райондо, шаардагы жооптуу кызматкерлерибиз жеринен барып акты түзгөн. Анда ошол тал теректерди кыюу боюнча 114 даана баягы акты болгон, жер тандоо боюнча 3 даана, жерлерди трансформациялоо боюнча 3 даана бизге кайрылуу келип түшкөн. Андан сырткары ошол биздин эң негизги жумуштарыбыздын бири бул айлана чөйрөнү булгагандыгы үчүн жалпы ошо Талас областынын аймагындагы ишкердик субъектилер, башка мамлекеттик тийиштүү органдардан дагы биз ошол өкмөттүн 559 токтомуна ылайык ошол жаратылышты пайдаланган үчүн акы төлөмдөрдү өндүрүп келебиз. Ошол 2025 жылга карата биздин министрлик тарабынан бизге 65 миллион сом план коюлган. Демек биз ошол планды аткаруу максатында облус аймагында биздин кызматкерлер баягы толук кандуу иштерди жүргүзүп аткарып келатат. Ошол биринчи жарым жылдыкта, тагыраак айтканда ошо 6 айда биздин ошол негизги көрсөткүчтөрүбүз, ошол жаратылышты пайдалануу үчүн акы төлөмдөрдү өндүрүү боюнча айта кете турган болсок, жалпысынан ошол 140 ишкердик субъектиге 55 миллион 205 миң 400 сом акча каражатын биз талап кылып койгонбуз. Анын ичинен ошол бүгүнкү күндө ошол биринчи жарым жылдыкка карата 69 ишкердик субъектиден 53 миллион 871 миң 200 сом акча каражатын биз ошол атайын эсеп счетко түшүрдүк да өндүрдүк. Демек бул дагы бүгүнкү күндөгү биринчи жарым жылдыкта жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Ошол биздин негизги жумуштарыбыздын бирине ошо кыскача токтолуп кетсек, ошол жумуштар бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Ошол андан сырткары ошол биз баса белгилеп айтып кете турган болсок, ошол бизде чоң стратегиялык объектилердин бири ошол Жер үй алтын кенинде Алтын альянс ишканасы да бүгүнкү күндө өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Биз дагы бул компания менен тыгыз байланышта иш алып барып, бул компаниянын баягы экологиялык абалы, экологияга тийгизген таасири, андагы ошол жаратылыш ресурстарын пайдаланып таштанды чыгаргандыгы, булганиз сууларды абага чыгаргандыгы боюнча дагы бул ишканага биз өзүбүздүн эсеп счетубузду эсептеп берип, бүгүнкү күндө ошол Алтын альянс ишканасы тарабынан ошол 6 айдын ичинде биздин мамлекетке 53 миллион сом акча каражаты бүгүнкү күндө өндүрүлдү. Андан тышкары ошол дагы баса белгилеп айта кете турган болсок, ошол биз мамлекеттик экологиялык экспертизанын баягы тийиштүү корутундусун бере турган орган болуп облус аймагында эсептелинебиз. Демек бизге ар кандай курулуш долбоорлору, алдын ала долбоорлонуп жаткан, пландалып жаткан ар кандай баягы жаратылыш ресурстары менен байланышкан же болбосо бир ишкердик субъектилердин тарабынан курула турган ар кандай курулуш иштеринин долбоорлору бизге сунушталып келип, биз аталган долбоорлорду карап көрүп, ошол мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусун беребиз. Анда ошол биздин талаптарыбызга мамлекеттик экологиялык экспертизаны жүргүзүү жөнүндө атайын жобо бар, мамлекеттик экологиялык экспертиза жөнүндө мыйзам бар. Аталган мыйзам талаптардын беренелерине, талаптарына ылайык келген учурларда
биз ошол мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң кортусун беребиз. Ал эми ошол талаптарга туура келбеген учурларда мамлекеттик экологиялык экспертизанын терс корунтусун же болбосо аталган долбоорлорду кайрадан толуктап, оңдоп түзөө иштерине кайрадан артка кайтарабыз. Бирок ошол биринчи жарым жылдыкка карата айта кете турган болсок, биздин башкармалыктын атайын эксперттик комиссия курамы бар. Аталган эксперттик комиссия ошол биринчи жарым жылдыкта 20 долбоорду карап, 20 долбоорго мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң кортусун берген. Андан тышкары биз ошол баягы жаратылышты пайдаланган үчүн тийиштүү мекеме уюмдарга атайын уруксат кагаздарын беребиз. Ошол эле учурда биз ошол буга чейин айтып кеткен Алтын альянс ишканасына дагы ошол атмосферага булганыч заттарды чыгарууга, таштандыларды жайгаштырууга ошол атайын уруксат кагаздарын да бергенбиз Алтын альянс ишканасына. Андан тышкары бизде ошол өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биотүрлүктү сактоо боюнча дагы атайын бөлүмүбүз бар. Аталган бөлүмдүн дагы ошол аңчы инспекторлору, эгерлери ошол мыйзамсыз мергенчилик, мыйзамсыз баягы аңулоо, балык кармоо фактыларына бөгөт коюу, алдын алуу максатында облус аймагында дагы көптөгөн иштерди жүргүзүп келишет. Жалпысынан ошо 6 айда 23 мыйзам бузуучулук иштери катталып, аталган мыйзам бузуучулук иштерине 330.460 сом акча каражаты коюлган. Андан тышкары ошол баягы белгилеп айып боюнча айта кете турган болсок, ошол 23 ишке 205.500 сом айып салынып, ошол 23 иштин 8 ишинен 55.500 сом акча каражаты бүгүнкү күндө биринчи жарым жылдыкка карата өндүрүлдү. Андан тышкары ошол 15 ишке 150.000 сомдук айып бүгүнкү күндө калдыкта биздин башкармалыктын кароосунда туруп отур. Доолор боюнча ошол жаратылышка келтирген зыян өлчөмдөрү боюнча айтып кете турган болсок, ошол 22 мыйзам бузуучулук иши катталган болсо, 124.960 сом акча каражаты салынып, анын ошол 7 ишинен 48.280 сом доо бүгүнкү күндө өндүрүлгөн. Калган калдыктар бүгүнкү күндө өндүрүү жагы ошол биздин башкармалыктын тийиштүү жооптуу кызматкерлери тарабынан каралып, баягы тийиштүү укук коргоо органдарына, тийиштүү сот органдарына кайрылып, бүгүнкү күндө өндүрүү жагы биздин башкармалык тарабынан жүргүзүлүп жатат. Андан тышкары дагы ошол кыскача токтолуп айта кете турган болсок, ошол бизде ошол жапайы жырткыч айбанаттардын баягы санын жөнгө салуу боюнча дагы иш-чаралар бизде байма-бай болуп турат. Анда ошол баягы тагыраак айта кете турган болсок, Талас району боюнча 21 баш карышкыр жана 139 баш чөө, Бакай Ата району боюнча 5 баш карышкыр жана 155 баш чөө, Айтматов району боюнча 67 баш чөө, Манас району боюнча 1 баш карышкыр жана 128 баш чөө бүгүнкү күндө атылган. Ошол жалпысынан жалпылап айта кете турган болсок, ошол облус аймагында 27 баш карышкыр жана 489 баш чөө бүгүнкү күндө жок кылынып атылган. 6 айдын жыйынтыгы боюнча. Биздин башкармалыкта ошол негизги кыскача ошол жүргүзүлүп жаткан иштер бүгүнкү күндө ошол иштер болуп эсептелинет. Айтсаңыз, негизи Талас областында ошо таштанды таштаган полигондордун абалы кандай бүгүнкү күндө? Абдан жакшы суроо. Бул маселе бүгүнкү күндө ошол эң актуалдуу маселелердин бири. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ошол баягы учурдун, замандын талабы ошол таштанды таштоочу жайларын ошо иретке келтирип, таштанды таштоочу жайлардын абалын баягы жакшыртып, баягы ошол жергиликтүү жашоочуларыбызга, элибизге бир ыңгайсыздык жаратпоо максатында баардык нерсени баягы мыйзамдаштыруу боюнча ошол бүгүнкү күндө дагы ошол таштанды таштоочу жайларын иретке келтирүү боюнча да облус аймагында көп иштер жүргүзүлүп келе атат. Бул биринчи кезекте азыркы учурда ошол биздин министрликтин дагы эң биринчи талаптардын бири болуп атат. Бизге да ушундай тапшырмалар бүгүнкү күндө берилди. Ошол таштанды таштоочу жайлардын жеринен баягы мониторинг иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө ошол таштанды таштоочу жайлардын абалы кандай, бүгүнкү күндө ошол аталган жер аянттары бүгүнкү күндө ошол трансформация болуп, тийиштүү иш кагаздарын колуна алганбы, тийиштүү мекеме, тийиштүү баягы чечимдер, токтомдор чыгарылганбы деген сыяктуу маселелер. Баягы андан сырткары ошол бүгүнкү күндө ошол баягы стихийный деп коебуз, баягы таштандылар иретсиз, баягы атайын белгиленбеген жерлерге дагы ташталган дагы көп баягы райондорубузда, биздин ошол облус аймагында да кездешет.
аталган жерлерди да ошо иретке келтирип тазалоо иштерин жүргүзүп, баягы толуп калган, иретсиз чачылып жаткан таштанды таштоочу жайларында иреттеп, толуп калган таштанды таштоочу жайлардын бүгүнкү күндө рекультивация иштерин жүргүзүп, баягы баштапкы абалына келтирүү боюнча да бүгүнкү күндө талаптар жүргүзүлүп атат. Ошол эле учурда мынакей бүгүнкү күндө биздин ошо министрлик тарабынан дагы ошол жакшы долбоорлор, жакшы сунуштар бүгүнкү күндө каралып атат. Бүгүнкү күндө ошол облус аймагында дагы бир жалпы ошол областка пайдасын тие турган бир жалпы көлөмдө баягы иш жүргүзө турган таштанды таштоочу жайларын ачуу керек болсо, ошонун каржылоо жагындагы, чечип берүү жагындагы бүгүнкү күндө биздин министрлик тарабынан да каралып атат. Демек, ошондой нерселер бүгүнкү күндө ошо биздин облустун аябагына чечилип, бир ошол аталган бир жерден ылайыктуу таштанды таштоочу жери аныкталып, ошол жер долбоорлонуп, бүгүнкү күндө ошол долбоорлор биздин министрлик тарабынан жактырылып, колдоого алынса, бүгүнкү күндө бул дагы ошол биздин облуска да бир чоң пайдасын алып келет деп ишенип кете алабыз. Себеп дегенде, ошол эң негизги ошол бүгүнкү күндө көйгөйлөрдүн бири ошол таштанды таштоочу жайларын баягы калыбына келтирүү, мыйзамдаштыруу, иретке келтирүү деген талаптар туруп атат. Ошол эле учурда биз ошол аталган жер аянттары долбоорлонгон учурлар болсо, айлана чөйрөнү коргоо бөлүмдөрү ошо иштелип чыккан болсо, ошол долбоорлорду биз карап көрүп, мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң кортусун бергенге да биз бүгүнкү күндө даярбыз. Негизи эле айтсаңыз, ошо талас токой менен мактаналат да, негизи анан бүгүнкү күндө токойдун абалы кандай? Эс алуучулар арбын мындай мыйзамсыз тал тиректерди кыйган учурлар кездешип атабы? Бул багытта дагы ошол биздин атайын көзөмөл текшерүү кызматыбыз бар. Биздин көзөмөл текшерүү кызматы дагы ошол биздин облус аймагында орун алган ошол талас жана беш таш токой чарбаларына пландуу текшерүү иштерин жүргүзүп, андагы орун алган кемчиликтер, ошол эле баягы токойдун ичинде иретсиз, баягы мыйзамсыз ташталган таштандылар болсо, ошолор боюнча дагы эскертүүлөрдү берип, жеринен ошо эс алуучуларга дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Ошо жалпылап айтсак, бүгүнкү күндө ошо токойдун абалы боюнча бүгүнкү күндө баягы токойлорубузду баягы мыйзамсыз тал теректерди кыйып алуу фактылары бүгүнкү күндө аз, бүгүнкү күндө кездешпейт. Бирок ошол эле учурда баягы токойду иретке келтирүү, калыбына келтирүү же болбосо бир таштандыларынан арылтуу боюнча дагы бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Мынакей биздин облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн дагы баягы талаптары, тапшырмалары күчтүү болуп атат. Мына ошол өткөн аптанын ошол ишемби күндөрүндө дагы ошол атайын ишембилик өткөзүлүп, ошол атайын таласыбыздын токойун баардык мамлекеттик мекеме уюмдар бөлүнүп киришип, ошол тушкелдер ыргытылган, ошо эс алуучулар тарабынан ташталган таштандыларды жыйнап тазалоо иштерин ошол акцияларда бүгүнкү күндө жүргүзүлдү. Биздин башкармалык аталган баягы ишембиликке дагы активдүү катышып, ошол эле учурда эс алуучуларга, токой чарба кызматкерлерине ошол мыйзам талаптарды түшүндүрүп, бүгүнкү күндө ошол биргелешип бул багытта дагы биз иштерди жүргүзүп атабыз. Ошо талас токой деп калбадыкпы, анан кийин эле ошо талас дарыясы да бар эмеспи? Бүгүнкү күндө дарыядан жанагындай мыйзамсыз кум алгандар боюнча кандай иштер жүрүп атат? Негизи эле деги эле ушул токтодубу? Бул дагы жакшы суроо. Бул ошол бүгүнкү күндө көпчүлүк баягы учурларда ошол жылына ошол бул кездеше турган баягы мыйзам бузуучулук иштер болуп эсептелип келет. Бул көпчүлүк учурларда ошол атайын токойдон, атайын белгиленбеген жерден же болбосо баягы суудун нугун тазалайбыз, же болбосо бир баягы өзгөчө кырдаалды баягы алдын алабыз деген баягы комиссиянын тыянактары менен, комиссиянын корутундулары менен да бүгүнкү күндө ошол аталган токой чарбанын жетекчиликтери тарабынан ошол жеке жактарга бир келишимдин негизинде да ошол берилип, бүгүнкү күндө ошол токойдон ошондой кумдарды алуу фактылары да кездешет бизде. Бирок мен ошо буга чейин белгилеп айтып кеткендей, биздин ошол экологиялык техникалык көзөмөл кызматыбыз бар. Бул кызматыбыз ушул багытта көзөмөл текшерүү иштерин жүргүзгөн атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп эсептелинет. Ошол биздин кызматтын мамлекеттик инспекторлору тарабынан бул багытта дагы ушундай мыйзам бузуучулуктарды алдын алуу, жеринен чара көрүү, тийиштүү мыйзам талаптарга ылайык айыптарды салуу боюнча дагы иштер жүргүзүлүп, бул багытта дагы бүгүнкү күндө
ошол облус аймагында ошол бул багытта иштер ошол биздин кызмат аркылуу жүргүзүлүп атат. Негизи эле абанын булганышы ошо бир экологияга өзүнүн мындай терс таасирин тийгизип келет. Бүгүнкү күндө ошо Беш Таш айыл аймагынын карамагына Талаш шаарынын таштандысы төгүлүп, ошол жерде таштандыдан өзүнөн өзү өрт чыгып, абаны бир булгап жатат. Бул боюнча кандай аракеттер жүрүп атат? Ооба, биринчи кезекте ошол баягы биздин мыйзам талаптарга ылайыктуу дагы ошол атмосфералык абаны коргоо боюнча дагы көптөгөн план, тапшырмалар, иш аракеттер, мыйзамдар бар бүгүнкү күндө. Аталган баягы атмосфералык абаны коргоо боюнча дагы биздин облустук аймагында дагы ошол ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк тарабынан да атайын баягы комиссия курамы түзүлгөн. Комиссия курамы ошол атайын биздин областта кандай атмосфералык абаны коргоо боюнча же болбосо баягы кышкы жылытуу мезгилдеринде көмүр жагуу учурларында кандай көйгөйлөр, анын кандай чечүү жолдору бар, аталган маселе боюнча дагы отурумдар бүгүнкү күндө болуп келет. Биздин башкармалык бул багытта дагы баягы тийиштүү мекеме уюмдар менен тыгыз байланышта иш алып келебиз. Себеп дегенде биздин негизги ошо талабыбыз ошол кышкы жылытуу мезгилдеринде ошол өзгөчө ошол көмүр жаккан жылуулук ишканаларына, жеке ишкердик субъектилерге, мончолорго, сүт заводдорго бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн талаптарыбызды коюп келатабыз. Ошол атмосфералык абаны сактоо, коргоо багытына дагы ошол атайын баягы атмосферага зыяндуу заттарды чыгарбай кармап кала турган атайын баягы зола улайтыл деп коебуз. Ошондой атайын эмелерди орнотуп, атмосфералык абаны коргоо багытында да иштерди жүргүзүүсүн талап кылабыз. Андан сырткары мына өзүңүз белгилеп айтып кеттиңиз. Ошол Кара Дөбө участкасында ошол атайын Талаш шаардык таштанды таштоочу жайы болуп эсептелинет. Ал жерге ошол канча көп жыл аралыгынан бери эле ошол Талас шаарынын ошол турмуш тиричиликте чыккан таштандылары ташталып келген. Бүгүнкү күндө ал таштанды таштоочу жайдын абалы боюнча айта турган болсок, таштанды таштоочу жайы бүгүнкү күндө толуп, ал жерде ошол баягы өзүнөн өзү баягы ушундай таштандылар баягы толгондугуна байланыштуу баягы жаратылыштагы баягы шамалдын кесепетинен улам тутанып өрт чыгып, баягы өрттөнгөн дагы учурлар, фактылар кездешет. Бул багытта да биз ошол областтык ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк жана ошол эле Талаш шаардык мэриясы менен дагы биргелешип бул багытта дагы ошол кандай ушундай жолдор менен баягы таштанды таштоочу жайын иретке келтирип, кандай жолун чечебиз жана жаңы таштанды таштоочу жайын аныктап, мыйзамдаштыруу боюнча дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Ошол эле учурда аталган таштанды таштоочу жайын баягы иретке келтирип, мыйзам талаптарга ылайык ошо рекультивация иштерин жүргүзүп, баштапкы абалына келтирүү боюнча да бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн талаптарыбызды, сунуштарыбызды берип, ошол тийиштүү ошол шаардык мекеме уюмдар менен биз иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошо өлкө башчысынын демилгеси менен ар жылы айлана тегеректи көрктөндүрүү, жашылдандыруу максатында жашыл мурас улуттук өнөктүк уланып келет. Анан кийин айтып өтсөңүз, негизи эле ошо ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузуп келесиздер да, ал негизи адистердин маалыматында бул ийне жалбырактуу көчөттөрдү жерден тоң кетелекте отургузуш керек да. Биздики жайдын чилдесинде деле отургузган учур кездешет. Бул боюнча мындай эколог, адис катары оюңуз кандай? Жакшы суроо. Ошол президентибиздин ошол жашыл мурас улуттук өнөктүгү боюнча облус аймагында жүргүзүлүп аткан баардык баягы акцияларды биз толугу менен колдойбуз. Ошол эле учурда биз баардык мекеме уюмдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыгыз байланышта иш алып барабыз. Бул багытта дагы ошол эгилген көчөттөрдүн баягы өнүмдүүлүгүн, алардын бүгүнкү күндө баягы сугарып, курчоого алып, алардын өсүү абалдары бүгүнкү күндө кандай болуп аткандыгы боюнча да баягы мониторинг иштерин жүргүзүү дагы бүгүнкү күндө ошол биздин башкармалыктын тийиштүү жооптуу бөлүмдөрүндө кызматкерлери иш алып барат. Анан туура айтасыз, ошол баягы жашыл мурас улуттук өнөктүгү дейбизби, же болбосо бир жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштеринде дейбизби, ошол негизги ошол биз сунуштап келе турган ар дайым айтып келебиз. Ошол биринчи кезекте ошол бактарактардын баягы адамдын баласына, атмосферага, адам баласынын саламаттыгына деги эле ошол айлана чөйрөгө тийгизген пайдалуу таасирлерин айтып келебиз. Ошол учурларды эске алганда ошол баягы жөн эле кооз, тук бере турган же болбосо бир ийне жалбырактуу баягы көчөттөргө караганда ошол абаны тазалай турган, баягы жазы жалбырактуу, атмосфералык абага дагы көбүрөөк пайдасы тие турган көчөттөрдү
өстүрүү жагындагы, ошолорду көбөйтүү жагындагы биз сунуштап келебиз. Ошол эле учурда ар бир көчөттүн өзүнүн отургузуунун баягы схемасы, ар бир көчөттүн баягы отургузуунун жеринин шартын баягы ылайыктап карап көрүп туруп тигиш керек. Ошон үчүн бул багытта дагы ошол биз тиешелүү жактар менен иш алып барып, өзүбүздүн баягы адис катарында кеңешибизди берип, кандай багытта, кандай учурларда ошо көчөттөрдү эгип, же болбосо баягы кандай жердин шартына кайсыл көчөттөр ылайыктуу келер учурларында ошол биз ошол Токой чарбанын кызматкерлери, тиешелүү шаардык уюмдар менен дагы ошол баягы байланышып иш алып барып келебиз. Сизге эркин микрофон, элүүсүзгө эмне деп кайрылат элесиз? Ушул эфирден пайдаланып ошол жалпы коомчулукка биз ошол кайрылып кетет элек. Ошо бүгүнкү күндө ошол атмосфералык абаны коргоо жаатында, айлана чөйрөбүздү таза кармоодо, тазалыкты кармоодо ошол баарыбыз баягы биргелешкен баягы жапа тырмак иш алып барсак деген ойду айткым келет. Себеп дегенде ошол жалпыбыздын үйүбүз болгон ошол айлана чөйрө жер шаары ошол бүгүнкү күндө анын ичинде Талас облусу андагы ошол таштанды таштоочу жайларын иретке келтирип, таштандыларды туш келди ыргытпастан, өзгөчө ошол эс алуучуларыбыз тарабынан ошол кандай жерге барып эс алсаңыздар дагы, табият коюнунда болсоңуздар дагы өзүңүздөр менен кошо ошол отурган жериңиздерди, ордуңуздарды тазалап, таштандыларды атайын таштанды таштоочу урналарга таштап, баягы жалпыбыздын үйүбүз болгон ошол биздин жаратылышыбызга баягы аяр мамиле жасасак, ошол биздин жаратылышыбыз баягы көрктөнүп, өсүп, андан сырткары ошол мынакей жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин көбүрөөк колго алсак деген ойду сунушту ошол тийиштүү жетекчиликтерге, шаар бийлигине кайрылып кетебиз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мынакей көптөгөн бизде курулуш иштери, жолдорду оңдоп түзөө, тротуарларды салуу иштери бүгүнкү күндө аябай кызуу бизде уланып атат. Ошол эле учурда ошол атайын долбоорго же болбосо ошол курулуш иштерине тоскоолдук жаратып жаткан ошол бактарактар бүгүнкү күндө тилекке каршы баягы кыйылып кезилүүгө туура келип атат ошол курулушка ылайык. Бирок ошол учурда биз эфирден пайдаланып ошол нерсени да талап кылып кетебиз. Ошол кайрадан ошол эгилге кыйылган бактарактардын ордуна кайрадан ошол абаны тазалай турган, адам баласынын саламаттыгына, ден соолугуна пайдасы тие турган ошол бактарактарды өстүрүп, андан ары көбөйтүп, ошол кайрадан жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин колго алсак экен деген максатта. Сизге ыраазычылык, убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип бергениңиздер үчүн. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн экология маселеси боюнча сүйлөштүк. Биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкармалык башчысынын орун басары Садабаев Жамалбек Тургуналиевич жооп берди. Ал эми кийинки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.